Kayakka varsın balдар, mına qarayçı, kayakka varat. Özüңөрдүн территорияңды бекитип алыпсыңар. Ертең жейсіңер, сөгүн мэрия жей. Давай, мынаны өзүңөр карагыла, урматтуу мугалимдер. Мына кара, мына каяка барат мына балдар. Канча кызым сен канча контракт төлөйсүң? Кичпелдик айтып койчу, пожалуйста. 37 миң, а? Азыр караңыз. Мына жердеги мына коллапс бардыгы сиздин студенттериңиз. Бул жерде кайсы эме бар экен мынакей? Ош мамлекеттик университет, Кыргыз Өзбек мамлекеттик университети, Ош технологиялык университет, Ош мамлекеттик педагогикалык университет и Ош көп профилдүү колледж дейт. Общий ушул жерде 48 миң окуучу окуйт экен, студент. 2700 мугалим, болгону 343 миң төлөйт экенсиңер мусорга. То есть мен айтайын дегеним, урматтуу жетекчилер, силер мындай экен да, силердин өзүңөрдүн принцип ушундай экен. Мен керек болсо бул маселени өкмөттүн деңгээлинде көтөрөм. Бул маселени президенттин алдына көтөрөм. Силердики мындай экен да, моя хата с краю. Силер өзүңөрдүн территорияңа татынакай болсо болду экен. Шаар менен ишиңер жок экен да. Мына карагыла. Мына бүт бардыгы мына силердин жасап аткан ишиңер мына экен. Мына кара. Мына эки бет мо до конца студенттер, мугалимдер, молар до конца мынакей студенттер, мугалимдер, мынакей до конца студенттер, мугалимдер. Бардыгы силердин машинаңар. Мына ГАИ айтсын, товарищ полковник, айтыңызчы, постоянно шундай пробкабы? Күнүгө пробка. Вот видите, булар өздөрүнүн территориясын тосуп алган, буларга жанагыда эмеде принцип жанагындай. Этийин булар жетте сөгүн мэрия жейт. А эл кайка жүрүш керек? Уруксат берсеңиз. Жок, мен сиз уруксат жок пока. Жүрүңүз бер жака. Канча муга неме келди? Агай сиз Ошгусуз, агай сиз Ошту. Сиз чагай. Кыргыз Өзбек, сиз чагай. Ошондо 4 дагы бирөөсү проектке кеш керек болчу. Урматтуу жетекчилер. Могу жерде совсем бардак. Коллапс автомобильный, пробка, элдер жалып кылып атат. Меден авария болуп атат. Силердин эч кандай жанагындай бир мер не принимаете. Силерге ушу акча болсо, студенттер канчалык көп болсо, акчасын чөнтөгө салсаңар, көбүрөөк ушу бюджетиңерге акча түшсө болду. А бул ким чечиш керек маселени? Мэрия чечиш керекпи? Мэрия чечиш керек. Хорошо. А эмне үчүн буяктын баарын тосуп алдыңар? А эмне үчүн канча деген мына карап туруңуз. Сиз да агай, мына карап туруңуз. 15 миң студентиңиз бар экен. 1300 мугалимиңиз бар экен. Мына 15 миң студенттен бери дегенде 200 машина менен келди. Мына 1300 мугалимден бери дегенде 300 машина менен келди. Каяка коюш керек агай аларды? Каяка коюш керек? Биз Жок, каяка коюш керек, көчөгө коюш керек. А пробканы ким чечет? мен бир маселени айтып коеюн. Биз эми баягы Бул биринчи маселе, туугандар, жок. Сизге сөз жок, ага. Кийин өзүбүз рабочий порядкта сүйлөшөбүз, маселени чечкиле. Урматтуу жетекчилер. Мына жерде тетиги обочинадан баштап бир жака 10 метр кошулат. Дагы бир полоса кошобуз до конца. Мына машина батпай атат. Көрдүңөрбү? Тети бурчтан баштап архитектор келди, кадастр келди. Тети жактан баштап 10 метр кошулат, расширение болот, 10 метр кошулат. Бир полоса жол, лоток, зеленый зона, тротуар болот. Ошон үчүн мо заболодун баардыгын азыр архитектор келип чызып берет. Ошо мыйзам чегинде жылдыргыла барыңар. Жылдыргыла. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, арка жакта жерлериңер бар экен. Бардыгын студенттерге отдельно многоярусный паркинг кылгыла, многоярусный эме кылгыла. Либо запрет коюңуз агай, анда мугалимдериңиз дагы пешком келсин, троллейбус менен келсин. Мен запрет койдум. Я на своих машинах езжу. Он на своих машинах ездит, он на своих машинах ездит. Все мы машины поставили. Пожалуйста, ушу маселени чечкиле. Срок исполнения где-то 10-15 күн. Мы вам дополнительно сообщим. Буяктан баштап 10 метр көчөсүңөр. Все до конца. Бир линия, бир полоса кошулат, лоток, тротуар, озеленение. Түшүндүңүздөр, а? Бул биринчи маселе боюнча. Экинчи маселе, урматтуу жетекчилер, сиздерде общий ушул студенттер, окуу жайлары болуп, бардыңызда окуу жайлары 110 миң студент бар экен агай. 110 миң. Студенттер бизге проблемадан башка. Пайдасы тийбей атат да, пайдасын баарын силер көрүп атасыңар. Бардыгы окуу жайлар көрүп атасыңар. Караң, контракты бери дегенде 37 миң,
иностранецтер эмес канча? Чет элден келген эмеле мугалимдердин, студенттердин контрагы. $5000 Жоқ. Ең алыстан келгендердікі 3000-ге чейин. Жок, эң кымбаты канча? Ең қымбаты ошол 2000 студенттікі 3000-ге курган. Вот видите, акчанын баары сизде экен агай. Сиздики агай. Меники четтен келген, алысқы четтен келген студентimiz жоқ. Ең қымбаты $1200. Так, кымбаты контракт. Арзан контрагыңызча? 39, 29 мың. 20. Агай сиздикичи? Биздики педагогический болгон үчүн биздики 35 миңге чейин. Агай сиздикичи? Кана бир агайыбыз бар болчу. Сиздик, я. Вот видите, 37 миңден бери дегенде 37 миң аласыңар, агай $3000 аласыңар. Ар бир студентке. Көчөдө мусор кылган бар студенттер, кафе ресторанга кирген студенттер, ошол студенттердин эсебинен силер мусорго эчтене төлөбөйт экенсиңер. Силер эмне мусорду бардак кылса студенттер, мен убирать этишим керекпи? Мусорго эч нерсе төлөбөйсүңөр деген. Төлөйт экенсиңер, мен баарын тактап көрдүм. 45 сомдон экен. Неге киргизип атышат? Хорошо. Тогда мага берип тактап бериңиздер агай. Канча мусорго төлөйсүңөр? Ошондо контракттын эсебинен агай. Контракттын эсебинен студенттердин эсебинен эмес. Була кай эмнен аласыңар? Контрактын төлөп атса, бирөө малын сатып келди, бирөө коюн сатып келди, контрактын төлөдү. Контракттын эсебинен агай. 1000 сомдон кем эмес немеге төлөшүңөр керек мусорга. Мен каяктан акча алам агай? Айтсаңыз, развитияны мен акча бөлүнбөсө, болгон 3 миллиард болсо, 2 миллиард 400 защищенный статьядагы мугалимдерге зарплата, айлык, тиги бул 5-10, 600 миллион калат экен, 600 миллион развитияга жетпейт экен да. Аларга берген талап боюнча биз төлөп берип атабыз. Значит, Аз бир вопрос. агай, значит, кое туруңуз. Мен сөз берем. Значит, силерге тийиштүү талап койбой аттыр агай. Мен ошого студенттердин контрактын эсебинен ар бир студентке жылына 1000 сомдон төлөйсүңөр. 1000 сомдон. Биз ошо менен шаарды акчасы шаар бир немеге жашаш керекпи? Ким кылыш керек аны? Сиз ага чөнтөгүңүздөн бербейсиз, Ал ошо студент эсебинен, контракт эсебинен 1000 сомдон бергиле. Мусорго төлөгүлө. Эсептөңүз агай, мына 110 миң студент 1000 сомдогондо канча болот? 11 миллион болобу? Канча болот? Же 110 миллион болобу? Я. 110 миллион. 110 миллион болот. Мына агай, мына жол, мына бак, мына сквер, мына озеленение. Ана мен каяктан алам акчаны жок болсо? Сиз тосуп алыпсыңар эмени болду. Наракта не болсо болсун. Авария болуп атабы, пробка болуп атабы, ишиңер жок. Давайте урматтуу мугалимдер бирге чечелик. Бирге чечелик. Торага эмени жанагы бойсун сиз айтып берсеңиз, мына. Айтыңыз агай. Біз былтыр токтомго алганбыз, эми 25 сом боюнчачы. Анан кийин 25 сом боюнча токтомго алганбыз, бүгүнкү күнгө чейин мисалы төлөнбөй келип атат да. Анан кийин ошол нерсесин мисалы азыр шаарды көрүп атабыз. Шаарда действительно мисалы Жеңиш Ирматович менен отурганда да көрдүк. Каражат жок шаарда. Развитияга вообще акча жок болуп атат. Анан кийин мына мисалы шаарда жүргөндө көпчүлүгү эле студенттер жүрүп атат. Мына ар бир студентке 20 сом деп бекитип берген экен. Мына агай, мына. Ошо төлөнүү жок, мындай да. Бизге мисалы түшпөйт атты ал акча. Биз берген 340 барлыгыбызданбы? Мынакей көрдүңүздөрбү ага 343 сом берипсиңер. Берсеңиз бир 2 Айтыңыз агай, айтыңыз. 200 миң аз да агай. Жо эми биз полигонго Агай 200 миң сиз биз мусоруңуз. Жок, коюңуз агай, андай кылбаңыз. Не надо, жок, кереги жок. Жо, мен эми маалымат үчүн айтып коеюн да. Ооба. Анан кийин биздин студенттер шаардын бир 15% университетте жашаса, калганынын баардыгынын адрестери бар. Өздөрү кыркылып жашаганчы. Ошол жашаган адрестерден ар бир студент мусорун төлөп атат. Агай контракт эсебинен төлөп бериңиз. Көчөдө жүргөндө Агай көчөдө жүргөндөр эмес, семишке чакканын. Эмне үчүн логика туура келбейт экен? Эмне үчүн логика туура келбейт экен агай? Бир мектептер бар, частный. Алар үйүндөн төлөйт баласына. Көчөдө жүргөн үчүн студенттер астрокодо отурат. Сиз только акча сиздин чөнтөгүңүзгө түшүш керекпи? Мен эми өзүм кылганын айтып коеюн, Жеңиш Ирматович, эгер уруксат. Эмне кылдыңыз? Шаарга эмне жумуш жасап бердиңиз? Сиз айтсаңыз. Наркоюз азыр сизди алып өтүп коеюн, Жеңиш Ирматович. Мен тазалап атам бардыгын. Наркоюзда мен мына ушул пробканы жок кылалы деп Агай, сиз канча жыл болду иштегениңизге? 5 жыл болду. Ну вот видите, уже вы насидели, уже керек, сиз уже кетиш керек уже. 500 машинага. Агай, сиз уже 5 жыл отуруп калып, сиз табырлап бүттүңүз, коррупцияга батып бүттүңүз агай, сизчи. Мен билем демиз, чу агай мен. Ушул шаардын проблемасын чечели деп. Кана чечкениңиз? Мына чечкениңиз ошол агай. Барып көрсөтөм сизге. 500 машинага стоянка кылып бердик университет. Агай, о жерди кайтарып бериңиз, анын мэриянын жери экен. Мен кече урматтуу президентибизге айттым.
Сплош ең бардак сиз экенсиз агай. Кайсы жерде мусор ошку, кайсы жерде пробка ошку. Самый чыгып кеткиле шаардын ар жакка. Чыккыла, мен жер берейин, көчүп кеткиле. Ең бардак агай сиз экенсиз. Мына мен сизге айтып коеюн. Капа болбоңуз агай, мына пресса турат, мына ең бардак сиз. Кайсы жерде ошку, мынакей Ленин көчөдө ошку, сиз бардак пробка. Курманжандаткада сиз бардак пробка. Могу жерде бардак пробка. Где ошку, там бардак, там пробка. Пожалуйста, агай, возьмите на контроль. Мен муну өкмөт деңгээлинде көтөрөм. Эртең коллега болгондо айтамын. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичке айтамын. Ошку не работает, везде бардак, саботаж деп айтамын. Столько деньги собираете, ничего не делаете. Шаарга эмне жардам кылып атасыз? Эмне эч кандай жардам кылганыңыз? Кроме мусора, кроме пробки, ничем больше ничем не занимаетесь. Вот так я вам скажу. Урматтуу жетекчилер, мен просьба силерден, агай, мен силерди өтө жакшы көрөм, сыйлайм, урматтайм. Шаардыктарда сыйлап коюңуздар да. Шаардыктар сыйлап коюңуздар. Мына көчөнү кара, пробка, ГАИ 2, мына товарищ полковник. Пробка, мынакей, пусть он скажет. Пробка агай. Мен 1,5 жыл болду. Bir жарым жылдан бери ушул. Пробка, ушул акыбал. КамАЗдар туруп аткан, буга КамАЗдар тазалап берди. Ага карабай эле студенттер, мугалимдер келип кеткен. Автобус токтогонго жери жок. Мына көрдүңүз багай, мына жерде канча деп кана берсең кагазды. Мына агай карасаңыз мына. Сизде эле Ошкуда 15 миң студент бар экен. 15 миң жок дегенде 500 машина менен келет да. Мына 1300 мугалим бар экен. Жок дегенде жарым миң машина менен келет. Каяк коет алар агай? Ошону өзүңүз шарт түзүп бериңиз агай. Шарт түзүп бериңиз. Паркинг аркага коюңуз. Ону караңыз, өзүңө татына кылып тосуп алып туруп, а за городом и за вашей территорией бардак. Мына эме боюнча мынакей 9 миң. Кыргыз-Өзбек университети мынакей 10 миң студент бар экен. Сиз багай? Сырттан кошулган кой болуп. Канча азыр действующий, канча студент бар агай? Очныйлар 5400. Ну вот видите, 5400 болсо ошону жок дегенде 500 машина менен келип атпайбы агай? 500 машина менен келет. Мына мугалимиңиз 400 экен. Бери дегенде 150 машина менен келет. Каяк коюш керек агай? Мунунчу каяка? Беди эл басабы, жүрөбү кандай болот бул? Буяктан буякта жашаган элдер каяктан өтөт? Баарын жолду эки бет кылып элеп алыпсыңар. Кичине шаардыктарды ойлоп койгула да. А мен ойлобосом, хорошо, сиз жетекчи, вуздун жетекчи катары, силер өзүңөрдүн вузуңа защита кылып атасыңар. А Ош шаарынын эме атасы менмин да. Мен карашым керек да. Урматтуу президентибиз айтты, барып шаарды кара деди. Ана мен да барып жатып алайынбы? Ар бир шаар келип, майыбы барбы, инвалиди барбы, крутойу барбы, не крутойу барма келип проблемасын айтып атса, эмнеси отурасыз? Мыякта бардак болсо, пробка болсо, авария болуп атса, чечпейсизби деп атат меничи. А вы не хотите нам помочь. Не хотите, просто саботажем занимаетесь. Болтовнёй занимаетесь. Баарын сиздермен чогуу чечишим керек да мен, ага, чечишим керек да. Сиз канча болду ага иштегениңизге? 14 жыл. Ректор болуп. Охо, давно вас пора снять. Сиз чагай? 2,5 жыл. Бул дагы 2,5 иштесеңиз болот. 14 жыл деген болбойт да бул. 5 жылдан президент 5 жылда алмашып атса. Мамлекеттин президенти 5 жылдан алмашат. 2 срокко барганга укугу бар. 15 жылдан бери кандай бул? Сизден башка ректор жок багай. Же сизден башка мугалим жокпу? Эми в рабочем порядке бул эми айтып атам да. Просто урматтуу жетекчилер, муну силер менен чогуу карабасак, мен чече албайм муну. Мен чече албайм. Шаардын буягынан кирсең, Ошский районунда бардак, буягынан карасаң, Ноокат жагынан бардак, буягынан карасаң, Тетиги жагынан бардак, буягынан карасаң, моолар келип тополон кылып атат. Мына сиздер менен мен алып барайын маптарга. Мен элдер жеп коюп атат меничи. Айта же светофордун же тротуарың жок, же лотогуң жок, же сквериң жок, багың жок дейт. Мына караң, моякта Акбуранын этегинде мына 10 гектар жер турат, мынакей парк мынакей. Булар байкуш жителдер паркы жок отурушат. Бардыгын жеке менчикке берип салыпсыңар. Бардыгы мына Акбуран хотя охраняемая зона, бардыгы парк. Барын берип салыпсыңар мынакей. Агай, сиз түшүндүңүз, пожалуйста, жардам бериңиз. Агай, берип каласыңыз. Так, значит, азыр биз архитектор келет агай, тетиги обочинадан баштап бир полоса жол түшөт агай, лоток, тротуар озеленение, мынаны бияка көчүргүлө. Бул биринчи маселе агай. Экинчи маселе, паркинг маселесин чечип бериңиз агай. Чечип бериңиз, пожалуйста, суранам. Агай, сизден суранам, как шаардын
Мэри катары суранам. Агай чечип бериңиз, агай чечип бериңиз. Мына жолго койбогула, пожалуйста. Анда өзүңөр чыгып тургула агай. Туруңула, мен кашып өтүктү кийин агай. Постумду кийин да чыгың агай мерге. Туруң эртең менен. Студенттерим баарын айтам, болбойт уулум, болбойт балам деп айткыла. Сиз дагы агай эртең менен барып ошол жерде туруң анда. Эртең менен завтра 6-да бөтө жолугушайлык. А силер чечпесеңер мен чече албайм дагы, мен укпайт да. Эмени бир полоса кошосуңар, так лоток, тротуар, озеленение. И мону сызып бир линияга коюп бергиле. Барды булар өздөрү агай. Өзүңөр тазалап, жакшынакай кылып жасап койгула. Ошо 3 маселе агай. Биринчи маселе мону бүт бардыгын жардам бергиле агай. Экинчи маселе өзүңөрдүн мына паркингерди эртеңден баштап койбогула агай. Эртеңден баштап агай сиз бу жерде туруңуз. Бир сизде 4 жетекчи, ректор 4 тургула ошол жерде. Барып эметкиле. Товарищ полковник, пожалуйста, вы на контроль возьмите. Все өздөрү келип турушсун. Мугалимдерин айтсын, койбогула. Үчүнчү маселе агай, жана мусор боюнча мен эртең силерди кабыл алайын. Агай, сиз канча мусорго төлөйсүз? Агай, сиз канча мусорго төлөйсүз? Агай, сиз канча мусорго төлөйсүз? Ошонун баарын мага алып келип бергиле. Агай, бул деген баардыгы менин чөнтөгүмө калбайт, шаардын чөнтөгүнө калат. Как-то бир развитие бош керек биз. Жүдөп какып отурабыз. Өзүңөр мурдагы ош жок, тугандар. Кара, ошо силердин төгүп берген акчаңа да прозрачно. Бир копейканы, бир канча поступление, канча расходтор мен силерге керек болсо кеңешип барын жасайм. Мен бир тыйын жеп, мен бу жерде урдап кетем, байып деген келген жок, мага кереги жок. Мен шаар үчүн урматтуу президентибиз жиберди иште деп, мен иштейм. Если он завтра снимет, мен если сегодня снимет, мен купеганы кием дагы таксиге отуруп кеттим үйүмө. Пока я мэр города, вы должны мне подчиняться, пожалуйста. Мен требованиямды аткаргыла. Түшүндүңүзбү агай? Агай, түшүндүңүзбү? Кичпейилдеге мен гурбет этип койсом, кечирим сурайм. Агай, түшүндүңүзбү? Гурбет этип койсом, кечирим сурайм. Работа такая, эмне кылайын эми? Баарыңар эле аке жүйкө десең, баарың туугансыз. Сиз менен сурасам, сиз да тууган болуп чыгасыз. Сиз аяшкөн болуп чыгасыз. Сиз болсо кудам болуп чыгасыз. Сиз болсо дагы досум болуп чыгасыз. Ушундай эми кыргызчылык экен да. Давайте вместе баардык чогуу бир арабаны тартайлы. Анда агай сиз эртең саат ошол 10-го келиңиздер. Нурбек Сүйүнбаев, сиз баардык эмелер, допустим, сиз шаар үчүн эмне кылып бердиңиз агай? Кроме мусора. Агай, сиз шаар үчүн эмне кылып бердиңиз? Агай, сиз шаар үчүн эмне кылып бердиңиз? Агай, шаар үчүн эмне кылып бердиңиз? Жасаган иштериңизди айтып бергилечи мага. Жаса айтып бер. Мынакей, урматтуу мэр, мен аны шаар үчүн мен мону кылдым. Монча студентим окуйт. Мечиттер эле зекет кылып атат го. Мечиттер эле зекет берип атат. Силер вы обязаны жасаганы шаарды караганычы. Анан этин жеп сөөгүмдү кыргытып коесуңарбы? Акчасын аласыңар, чөнтөккө саласыңар. Ар бир студенттен 40 миң, 50 миң аласыңар, 3 миңден аласыңар. Анан кийин ким аны мусорун тазалаш керек? Казынага түшөт. Казынага түшсө, казынадан бергиле агай. Мен студенттердин чөнтөгүнөн деп айткан жокмун. Мына байкы студент атасынын бир коюн малын сатып келип контракт төлөбөс. Аны мен мындан дагы 500 сом мусорго төлөсө эртең сөгүп чыгат. Бул кызымчы менин. Сиз төлөшүңүз керек. Контракт эсебинен 500 сомдон либо 1000 сомдон агай сиз казынадан которуп коюң мэриянын счетуна. А мен ошондон развитие кылам. Мусор ящиктерди коем, мусоросборникти алышым керек, машина алышым керек, баарын алышым керек. Анан мен үйүм буякта шекеде, буякта меники баары жакшы, служебный машинада отуруп, агай мен деле жакшы көрөм сиз окшоп жүргөндүчү. Караң, чызын кыйып жүрөсүз. Агай, мен деле качуу, чтоб сонун болуп кийинип алып, костюмду кийип, джипке отуруп алып, я тоже хочу. Ким иштейт анан агай? Ким иштейт? Катуураак кетип койсом мен кечирим сурайм, иштеңиздер. Рахмат чоң. Мына нар жакта агай сиздин жериңиз экен полный мен тазалап атам. Агай, караң. Мына жүрүңүз. Я кереги жок агай силерге. Силерге эч нерсе бербейм. Мага алам. Эч нерсе бербейм мага силерге. Так, тетиги жерде бергиле мага кайтыпчы. Кече президентке айттым. Мына кара, бардык сиздин студенттер мынаке. Мына бардыгы мен кылдырып атам агай, мына кара. Бардак мынаке токой болуп кетти. Караң мына. Мына. Мына агай, баарын мен балдарым жасап атат. Көрдүңүзбү? Мына көр, жүрүң көрүң. Кереги жок, аралашпагыла агай. Ачкыла жолуңар, мен нарагын алам, мен мэрияга өзүм зелен козуна отурган жерин көрсөңүз ыйлайсыз.
ошол жерлер баягындай болгондуктан мусор таштап. Жок, агай, бергиле менин жеримди. Менин мэриямдын жерин бергиле. Мына агай, мына сиз алыпсыз мынаке. Кара мына кана караганыңыз. Токой болуп жатат. Мына кана караганыңыз. Мына стоянкадан баштап мен кайтып алам эртегечи. Азыр госактын айттым, эме ким? Адилет келдиңби? Алып келдиңби госактыларды? Бул жерде 40 мен алам агай. Мончу мен мэрияга же техникаларды койгон жерим жок. Вообще в угол загнали. Эмеге барып көрүңүздөр эми жана тазалыкка. Бардак, полигондо отурат байкуштарчы. Түшүндүм мен. Жүрүңүз, тетиякты көрсөтүп коеюн сизге. Алыңыз, жолду ачыңыз. Жок, бере албайм агай. Бериң, менин жерлерим баарын бериңиз. Кереги жок. Жок, эгер ол Ооба, бериңиз агай менин жерлерим. Мына агай, баары мына сиздики пробка, мына караң, баары. именно бул Вообще отурган жерин карасаңыз 30 сутки отурат экен. Невозможно там эметкеничи. Кайка барат бу балдар? Мен мэрия маселе бир жөнү жанагындай эме болуп калып, попрошайный чип калыптын да, дубана болупчу. Бардык силерден зависимый экенбиз. Нарак өтүп алайлы. Мына сиздики агай. Всё, мынаны ачың, жолду бияка надак эметти, жолду ачып алыңыздар, нарак бошотуп бериң бизге. Мэриянын жери экен. Всё, тогда предписание бергиле көзсүнөн да. Мына көрдүңүзбү агай, мына. Мына караңыз, бүт этаждын домдор бар, парк жок дейт. Парк, демалган парк, мына парк. Бар тосуп алып тургай, көрдүңүзбү? Биздин алдыбыздан башка азыр эч вариант жок да, кечинде баса турган. Азыр ошол металлдын алдынан баштап ошол жакка чыкканга чейин тешкурун. Кана жанагы эмен көксакты алып келдиңби ошкунун? Ошкундуку 6-3 экен. 6-3 бек. 2003-жылы Сахыт мезгилинде госакты берилген экен. Онун ичинде азыркы стоянкадагы бар, кампуска берилген. Аны бергиле агай, кайтыпчы. Жерибизди кайтып бергиле. Мен өзүм техника азыр 200 техника алып келетем. Техника кое турган жерим жок. Мен читайттым, алгыла дедим бүгүн. Мына уже мына көрдүңүзбү? Мына кесе башташты. Мына көрдүңүзбү? Мына молодец, караң. Мына. Мына агай. Мына көчө башташты, көрдүңүзбү мына? Бүгүн силерде баштагыла агай, пожалуйста. Бүгүн ал боюнча мен түшүндүм. Ал жерде вообще маселе жок. Ооба. Берки эме кана берки агай. Агай, мына көрдүңүзбү? Башташты балдар. Бүгүн баштагыла, пожалуйста агай, а? Чийип берселер сразу башта жок. Ооба. Проблема жок. Жо, ала бергиле эметип эметесиз. Мына караң, мына эмне окуу жай? Мечит бар. Жо, наркы. Ошто агайдыкы. Агай, көрдүңүзбү мына? Сиздики да ушундай проблема. Караң мына. Мага чейин болгон экен. Жок, эмне үчүн сиз мына ушуну чечпейсиз агай? Сиз чечишиңиз керек эле да. Мамлекеттин жерин сезип берсеңер мен оор кечен болсо да жылдыра берем. Ол маселе жок анда. Жок, мунаны паркинг маселени чечип бербейсизби балдарга? Мен болушунча бул эми четтен келген машиналар да. Кандай четтен келген? Мына баары сиздин студенттер агай, мына баардыгы. Арасында бар. Арасында эмес, баары сиздики агай, мына. Каяктан четтен келет? Эртеңден баштап жерде тугузбай таңылабыз. Маселе жок. Мына улар эми мурда куруп калган экен. Азыр бүгүн төдөн эле баштайбыз. Алгыла агай, муну алып нар жака жыласыңар. Ооба. Чийип берсе ошол жерге чейин жылдырып. Ооба. Муяга бир полоса жол түшөт агай. Мына караң, бүт мына бардак пробка сиз кыласыз агай. Мына караң мына. Мына студент, мына мугалим, мына студент деген Матис, наркы мугалим. Мына Матис бул точно студент. Мына агай. Мына джип проректор же декан. Билем мен булардын бардыгын, окатын билем мен. Тетиги Lexus тоже мынаке, К7 деканыңыз. Тетиги заведующий декан тоже. Мына студент. Тетиги 100 деген декан агай. Мына караң, өзүңүздүкү мына турат, мына караң. Мына. Мына караң мына. Максимальный ичине алып кирип калат машина. Ооба. Болушунча анан Көрдүңүзбү агай? Мындан баштап мына азыр жол болсо кетип мына келип калабы ким? Энергия келет. Ооба. Даже көбүрөөк алышыбыз. Ооба. Ошон бар такта максималь эме чызып бергиле бүгүн. Чызып бергиле. Чызып бергиле дагы агайларга эме болду. Баштайт эметкиле. Карасын бат-баттан бүтүрөлү. Сонун сиздики. Караң, порядок, чистота, таптаза. Сиздин үйүңүз. Менин үйүмө кирсең бардак. Менин үйүмө да барыңыз да. Ирдели агай. Коюңчу агай, мына караң мына. Мына забордон нарагы менин үйүм, мэрия. Караң бардак. Буякты сиздикин караң, тимне таптаза кылып, тимне сылап сыйпап коюпсуз. Мен разымын сизгечи, но менин үйүмдө карап коюң да агай. Бирге карайбыз. Ооба, менин үйүм караң. Менин үйүмгө өтесиң караң. Мына жана жетим баланын үйүндө мына кара турганын. Мына кейпин караң бактын, лотоктун кейпин караң. Мону карасаңыз, менин үйүмдү караң, сиздин үйүңүздү караңыз. Жардам бергиле агай. Жардам берсе ким жардам берет?
жарайт, жардам беребиз. Все.